Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, чынында Акылбек Сөнбекович өтө маңыздуу, жакшы доклад жасадыңыз. Сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, биз мамлекеттик машинаны башынан курдук дедиңиз. Мен дагы ошого толук кошулам. Бүгүнкү өзгөрүүлөр өтө байкалып, көрүнүп турат. Баардык эл чарбасында коомубузда ар бир жараныбыз сезип атат деп айтсам болот. Bunun başında, şu maşinanın, жаңы мамлекеттик машинаны түзгөнүн башында албетте президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Акылбек Сөнбекович, сиз баштаган министрлер кабинети турат. Биз сиздерге мен ошол өзүмдүн шайлоочулардын атынан ыраазычылык билгизем. Бир эле мисал айтсам, мурда билесиз, мурдагы сазыктарда биз бир жылына 3 километр бир мектеп араң округубузга тартчу элек да. Быйыл Кудайга шүгүр мына 15 километрден асфальт 2-3 мектеп салып берип атасыздар. Бул дагы өсүштүн белгиси, ошого ыраазычылык билгизем. Ошол менен эле бир-эки көйгөйлөрдү айтып кетейин. Акылбек Сөнбекович, бала бакча маселеси өтө оор акыбалга келип такалды да. Мектептерди куруп атасыздар. Былтыр 100 мектепти быйыл бүтүрүп атасыздар. Жылдын аягына чейин бүтүрөбүз дедиңиздер. Ошол убакта бала бакчалар калып кетип атат. Ушул бир бала бакча курган боюнча мен сизге киргенде дагы айттыңыз эле. Мен ушул кээ бир жерлерди аныктап тактап ошо жергиликтүү ишкерлерге берем дедиңиз эле. Ошол оюңуздан кайттыңызбы, жакында указ чыгарам дедиңиз эле, ошол боюнча турат да, ошол боюнча бир сөзүңүздү, жообуңузду берип коесузбу? Биз токтом чыгардык, льготный кредитование берели деп, азыр жер маселелерин чечип атабыз. Жакын арада жер маселелеринин баарын бир органга топтоп, анан ошо бир жерден чече тургандай кылайлы деп атабыз да. Мэриялардын кулактарына мына кулак сырга деп коеюн. Мэрияларга тапшырма бергенбиз. Ош, Бишкек, мэриялар уже конкурска чыгарыш керек эле. Калган шаарлардын баарыныкын жазга маал дагы чыгарабыз. Садик салам, школ салам, больница салам дегендин баарына бекер жер беребиз. Инфраструктурасын өзүбүз алып барып беребиз. Бүгүнкү күндө ошол бирок кийин кайра өзгөрүп кетпеш керек да. Садик салам деп анын ордуна гостиница же болбосо жилой үй курулбайт да. Бүгүнкү күндө ишке кирип атат, ошол эки чоң шаарда. Айыл жергелеринде? Айыл жергелеринде дагы инвентаризациялар жасаттырып атабыз. Көпчүлүк жерлерде үйлөр, участкалар даяр, кызыл китептери алынган, документтери толук бүткөрүлгөн да. Биз сизге киргенде айтасыз, быйылча мектептерди бүтүрөлү, далгастройлорду бүтүрөлү деп бала бакча калып кетти 2-3 жылдан бери. Ушундан да мен сизге кайрылам, кат жүзүнүн ар бирин окуп отурбайын. Экинчи суроом, жол маселеси боюнча. Быйыл чынында өсүш болду жолдордо. Ыраазычылык билгизебиз жол министрлигине. Бирок кээ бир көйгөйлөр бар. Быйылкы жылдын капиталдык салымдар беренесине кирген жолдор калып кетти. Эми көп эмес, бир 10% десем болот. Ушул нерсени сөзсүз түрдө эмки жылкы титулга киргизип улап кетишиңиздерди мен суранам. Себеби элге биз айтып койгонбуз, капиталовениеден тизменалар көргөн. Быйыл бүтөт депчи. Ошон үчүн ушул нерсени дагы капиталовениеге калтырбай титулга киргизишиңиздерди мен суранам. Титул деген эртерээк башталат, эрте бүтөт. Урматтуу министр, шуну жазып алсаңыз. Анан кийинки Ак Терек Папан Кожокелен деген жол бар. Оор жүк ташуучу машиналар азыркы күндө 0-километрден 7-километрге чейин талкалап салды. Ушул боюнча чечим кабыл алышыбыз керек. Урматтуу министр, жеринден барып көрүп таанышып, сиз менен ушул нерсени чечишибиз керек. Рахмат. Жооп бересизби? Саламатсызбы? Быйыл болсо мына былтыркы жылкы караганда, былтыр болсо 488 километр жол салынса, азыр мына азыркы күнгө 651 километр жол салдык да. Жанагындай биздин урматтуу президентибиз айткандай, Кыргыз автожол деген боюнча ошо приоритетине кылып туруп ошо жол салабыз деп айтты эле. Мына буюрса ошол Кыргыз автожол менен салып келатабыз. Ошол себеп менен очередь менен келип, мына ушул буюрса ушул күнгө чейин келдик да буюрса. Анан жана сиз айткан боюнча бизде болсо ДНТдан айыппулдар боюнча салыштыруу боюнча 2022 жылы 9,5 миллион сом айыппул штраф салынса, жана ошо превышение весогабаритный боюнча азыркы күндө 23 миллион 500 салынды да. Анан азырда силерге ошо сунуш киргизгенбиз, жана штраф грузоотправителер боюнча деп. Ал болсо мыйзам ошо колдонуп калса, буюрса бул маселе чечилет да.